10 февралда Бишкектеги Тарых музейинде 2026 жылы боло турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын чагылдыруу максатында Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттары менен Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыгы меморандумга кол коюшту. Аталган иш-чара 2 бөлүктөн туруп, алгач көчмөндөр оюндары тууралуу министрлик тарабынан түшүндүрмөлөр берилип, экинчи бөлүгүндө кол коюлган документтерди алмашуу процесси өттү. Меморандумга кол коюу үчүн мамлекеттик жана жеке каналдар, маалыматтык сайттардын өкүлдөрү, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыгынын кызматкерлери катышты. Ошондой эле чет өлкөдөн 500дөн ашуун журналист 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын чагылдыруу үчүн келиши күтүлүп жатканын Маданият министри билдирди. Бүгүн биздин медиа өнөктөштөр менен меморандумдарга кол коюлуп атат. Ошо дүйнөлүк көчмөндөр оюндардын алкагында чагылдыруу боюнча, маалымат берүү боюнча ошо биздин бардык медиа өнөктөштөр биз менен чогуу тыгыз иш алып барат деп ишенебиз. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын бул жөн эле спорттук оюндар эмес, бул жерде илимий конференция да болот. Андан тышкары ошо маданият көчмөндөрдүн маданиятын чагылдырган бир канча иш-чаралар болот. Даярдыктар жакшы жүрүп атат, кызуу жүрүп атат. Жакында эле биз Чолпон Таш шаарында жайгашкан ат майданына, ипподромго барып көрүп келдик. Даярдык Кудай буйруса жакшы. Былтыр эле даярдык башталган. Өзүңөр билесиңер, президенттин иш башкаруучусу Каныбек Турунбек Туманбаев дагы бияктагы ачылыш аземи боюнча оргкомитеттин башчысы, Эдил Жолдубаевич Байсалов ошол көчмөндөр оюндарын уюштуруу боюнча оргкомитеттин башчысы. Алар байма-бай бизден маалымат алып, даярдык боюнча улам маалымат алып турушат. Буга чейин 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Казакстан Республикасы өткөргөн, ал эми 2026 жылы Кыргызстан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрөт. Аталган масштабтуу иш-чарага даярдыктар учурда кызуу жүрүп жаткан чагы. Көчмөндөр оюндарынын масштабы жыл сайын өсүүдө жана көп мамлекеттер кызыктар болууда. Жалпысынан көчмөндөр оюндарынын программасы 3 багытта өтөт. Алар спорттук, илимий жана маданий болуп бөлүнөт. Башка жылдардан салыштырмалуу быйыл ачылуу иш-чарасы Бишкек шаарында өтүшү күтүлүүдө. Буга чейинки оюндарда 80ден ашык мамлекеттен келип катышса, 2026 жылы андан да көп мамлекеттен өкүлдөр келиши күтүлүп жатканын, жалпысынан 100дөй мамлекетке кат жөнөтүлгөнүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыгынын жетекчиси билдирди. Ошондой эле ал дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүнү каалаган мамлекеттер да көп экендигин кошумчалады. Бүгүнкү иш-чарабыз ошол көчмөндөр оюндарынын массалык маалымат каражаттарына презентациялап жана медиа өнөктөштөрдү аныктоо иш-чара болчу. Иш-чарасы өткөзүлдү бүгүн. Анткени өзүңүздөр билесиңер, массалык маалымат каражаттарынын ролу, ошол оюндагы ролу эми абдан бийик. Анткени көчмөндөр оюндарын дүйнөгө туура таанытуусу, Кыргызстанды дүйнөгө туура таанытуусу бул эң негизги биздин максатыбыз. Ошондуктан биздин медиа өнөктөштөр ошого чоң салым кошушат. Бул долбоордун жылдан жылга мунун өзүнүн авторитети өсүп, бул негизги аянтчабыз дүйнөгө да кызыктуу болгондуктан азыр мамлекеттер буга туристтик форматында да кызыгып жатышат бул долбоорго. Андан тышкары өзүнүн улуттук спортторун дагы ушу программага кошуп, өзүнүн маданиятын сактап калган аянтча катары колдонолу деп башка мамлекеттер сунуш берип жатат. Биз өткөзсөк жакшы болот эле деп. Ошол анан кийин негизи спорт программада бизге 43 спорт түрү кирди. Анын ичинде күрөш түрлөрү, ат оюндары, быйылкы программада жана көп талкууга түшкөн көк бөрү менен көк бардын программасын биз баягы тынчтыктын аянтчасын түзөлү деп, эки элди урушутпайлы деп көк бөрүнү дагы көк барды да киргиздик. Эки оюн тең параллельно өтөт. Маданий программаны быйыл буга чейин бир эле жерде өткөзө турган болсок, маданий программаны элге туристтердин талабы менен жайып жатабыз. Азыр ошол эле маданий программа 2-3 локацияда өтөт. Ошол Рухордодо, амфитеатр Номад деген бар, Боз Тереде, анан Кырчында уюштурулат.
Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул Кыргыз мамлекетинин эл аралык деңгээлдеги эң ири долбоору. Көчмөн цивилизациясынын маданиятын жандырып жана сактап калуу максатында 2012 жылы Кыргыз өкмөтү тарабынан демилгеленген. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын вазыйпасы этностор жана элдер арасындагы этномаданияттын нускалыгын сактоо менен аны жандандырып, өркүндөтүү болуп саналат. Ошондой эле этностор жана элдер арасында толеранттуу мамилени курууга үндөөгө багытталат. Асель Сөркул кызы, Өмүрбек Мухтар уулу, Азия ТV, Бишкек.